Салам достор, бул мен Айбек, жана бул менин кезектеги онлайн сабагым. Эсиңиздерде бар болсо, мурдагы сабакта биз Dev C++ IDE'ни компьютерибизге орнотконбуз. Эми бүгүнкү сабакта сиздерге ошол Dev C++ IDE'ни иштетип, бир жөнөкөй программаны жазып көрсөтөмүн. Мына Dev C++га эки жолу мышка менен басабыз. Азыр программабыз жанганда мындай биринчи жолу программаны иштеткенибизде ушундай экран чыгат. Бул жерден сиздер өзүңүздөргө тил тандасаңыздар болот экен. Арасынан бир канча тилдер бар экен. Турецкий дейт, орус тили дейт, англис тили дейт. Мен англис тили боюнча калтырып кое берейин. Жана консольдун темалары, аларга баш оорутпай эле кийин жакшыраак бул программаны үйрөнүп өткөнүңүздөн кийин каалагандакын өзгөртсөңүздөр болот. Ага чейин биз next кийинкиде туруп, окейде туруп программаны иштетели. Көргөнүңүздөй программа иштеди. Эми биринчи программабызды жазышууга киришели. Биз биринчи программабызды жазуу үчүн бизге баракча керек болот. Ал баракчаны биз эки жол менен ачсак болот. Биринчи жолу бул жерде көргөнүңүздөй ак баскычка басып туруп, source file дегенге бассаңыздар болот. Өзүңүздөр байкаганыңыздай, бул жерде Ctrl+N деп турат. Экинчи жолу ушул жол менен ачсак болот. Ctrl+N деп басып, жаңы баракчаны ачтык. Эми баракчанын ичине бир канча мындайча айтканда курал сөздөрдү жазышыбыз керек. Биринчи курал сөзүбүз include деген сөз. Include деген бул мааниси киргиз деген маанини билдирет. Бул жерде бизде программаны C++да программа жазуу үчүн эң негизги нерселерден болуп эсептелген нерсе бул китепканалар. Жана ал китепканаларды программабызда иштетиш үчүн бизге include деген сөз керек болот. Ал include сөзү жазгандан кийин бул жерде турган кашанын ичине ошол китепкананын атын жазабыз. Бизде эң негизги китепкана бул iostream болуп эсептелинет. iostream деген китепкананын өзүнүн мааниси бар жана бир канча мындайча айтканда курал сөздөрдү иштетүүгө керек болот. Мисалы үчүн iostream деген input and output string деген маанини билдирет. Бул деген эмне? Input деген киргизүү жана o деген output деген чыгаруу деген билдирет. Жана string деген бул агым. Демек бул киргизүү жана чыгаруу агымдарына жооп бере турган китепкана. Ошондо бизге киргизүү жана чыгаруу агымдарынын китепканасын киргиздик. Жана экинчи курал сөз болсо, бул using namespace деген курал сөз. Бул курал сөздү азыр сиздерге түшүндүрүп бере албайм. Мындайча айтканда, кийинки сабактарда түшүндүрүүгө аракет кылам. Анда эмесе кийинки курал сөзүбүз мындайча айтканда int main деген болот. Int main деген эмне? Int main деген бул эң негизги функциябыз болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, C++да жана башка тилдерде программаларды жазууда эң негизги нерсе бул функциялар. Бул C++да эле ошол эле функциялардан, мындайча айтканда, функциялар менен иштей турган программа. Жана бул int main деген функция бул эң негизги функция болуп эсептелинет C++да. C++да int main деген функциясыз эч кандай программа иштебейт. Демек, бул int main деген функция сөзсүз түрдө программабызда болуш керек. Жана кийинки курал сөз бул return 0 деген сөз. Бул return 0 деген эмне? Return 0 деген бул программаны, мындайча айтканда, функцияны
токтот деген маанини билдирет. Бул функциядан чык деген маанини билдирет. Ошол. Жана эми сиздерге баягы айткандай жөнөкөй программабызды жазып баштайлы. Жөнөкөй программабыз кандай болсун? Салам дүйнө деген сөздү бизге программага мындайча айтканда салам дүйнө деген сөздү чыгара турган программа болсун. Ал үчүн биз bir kural söz kollanışımız gerek. Al cout деген kural sözü. Cout деген kural söz bu деген эмне? Бул чыгаруу агымынын мындайча курал сөзү. Демек бул чыгарууга жооп берген курал сөз. Демек чыгарууда биз эгер сөздөрдү чыгарышыбыз керек болсо, ал сөздөрдү эки тырмакчанын ортосуна жазабыз. Мисал үчүн hello world деп коелу. Бул англисчеси салам дүйнө деген билет. Жана бул программабызды иштетүү үчүн бизге бир курал мындайча айтканда бир нерсе керек болот. Ал F11 функциясы. Мындайча айтканда компьютериңиздерден F11'ди таап туруп, F11'ди бассаңыздар, сиздерге программаңыздарды көрсөтөт. Чыгарат мындайча айтканда. Биринчи бул кодубузду бир жерге сактап алышыбыз керек. Аны биз онлайн сабактар деген папкасына биринчи деп туруп сактап коелу. Азыр өзүңүздөр көрөсүздөр, биринчи программабыз чыгат. Мынакей биздин программабыз чыкты. Hello world дейт. Hello world деген сөз чыгара турган функция болду. Мындайча айтканда программа болду. Ошол демек бул кашанын ортосуна кандай гана сөздөр жазбаңыздар, сиздерге чыгарып берет. Бирок салам дүйнө деп туруп кыргызча жазып көрөлү. Орус алфавиттери менен салам дүйнө чыгабы экен же чыкпайбы экен? F11'di кайра басайлы эле. Өзүңүздөр көргөнүңүздөй салам дүйнө деп чыкпады. Бир кайдагы эле бир башкача эле символдор менен бир нерсени чыгарып койду. Демек, орус тилинин алфавитин колдонсо болбойт, жана кыргыз тилинин алфавитин да колдонсо болбойт. Бирок бул кыргыз тили, орус тили жана башка тилдердин алфавиттерин бул программабызды колдоно алышыбыз үчүн, мындайча айтканда, программабызды чыгара алыш үчүн, ал үчүн бизге курал сөз керек болот. Set locale деген курал сөз. Аны иштетүү үчүн сиздер ичине lc жана нижний пробел all деп туруп чоң тамгалар менен жазышыңыздар керек. Жана эки кашанын ичине сиздер колдонуштуу мындайча айтканда кайсыл тилдин алфавити менен сөз чыгаргыңыздар келсе, ошол тилди жазып, англис тилинде жазып коюшуңуздар керек. Мисалы үчүн кыргыз тили болсо Kyrgyz деп туруп жазабыз дагы. Иштетебиз. F11'ди басып иштетип көрөлү. Эми кандай жыйынтык чыгарат экен өзүңүздөр көрөсүздөр. Өзүңүздөр көргөнүңүздөй салам дүйнө деп туруп чыгарды. Демек, биздин курал сөзүбүз туура иштейт экен. Эгер сиздерде F11 бассаңыздар, кара экран чыгып, программа чыкпай жатса, сиздер башка жол менен бул маселени чечсеңиздер болот. Ал үчүн сиздерге бул жерде кайсыл жерде экен? Азыр көрөлүчү. Ал үчүн сиздерге бир канча нерсе керек болот. Мындайча айтканда, бул жерде көрүүңүздөрдөй compile and run деген баскычты табышыңыздар керек. Ал баскыч бул баскыч экен. Ошол баскычта бассаңыздар, сиздердин программаңыздар чыгат. Көргөнүңүздөй салам дүйнө деп чыкты. Демек, ишибиз бүттү. Бирок бул программабыздын кандай түс алышын көрөлү. Бул жерде өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй cpp форматтагы бир файл, анан кийин exe форматтагы файл турат. cpp форматтагы файл бул биздин кодубузду сактаган файл. Мындайча айтканда, бул ушул файл. Кодубуз бар болгон файл, а бирок exe файл эмне? Бул биздин жазган программабыз. Бул программаны иштетели. Көргөнүңүздөй иштеп туруп өчүп калды. Бирок ал программа эмне экенин көрбөй калдык. Ал программаны мындайча айтканда биз өчүрмөйүнчө өчпөй турган кылып иштетүү үчүн бул жерде бир курал сөз керек болот. Ал курал сөз system деген курал сөз жана
кашанын ичине, эки тырмакчанын ичине pause деп жазабыз. Бул деген пауза болуп турсун деген. Значит, катып турсун. Бастык дагы. iPhone 1'de bastım. Hazır özünüzдөр көрөсүздөр. Salam düğüne деп чыгарды. İşledi. Эми бул жерден иштетели. Өзүңүздөр көргөнүздөй салам düğüne деп чыгардым. Для продолжения нажмите любую клавишу дейт. Бирок көргөнүздөй бул сөз бизге мындайча айтканда жабышып калыптыр. Өкөнү айырып коюш, мындайча бөлүп коюшубуз керек. Бөлүп коюш үчүн бул жерге бизге кийинки строкага түшүрүп коюш үчүн бизге жаңы курал сөз керек. Анын үчүн endline деп жазып койсок болот. Азыр көрөсүздөр. Көргөнүздөй бир строка астына түшүрүп койду. Демек, биздин программабыз иштеди. Бул жерден иштетип көрөлү. Биринчи негизи катып турат. Демек, программабыз салам düğüne деген сөздү чыгарат. Ошону менен программабыз бүттү. Бүгүнкү сабакта сиздер менен бир канча нерселерди үйрөндүк. Алардын арасынан сиздер system pause деген курал сөздү үйрөндүңүздөр. Cout деген курал сөздү. Жана set locale деген курал сөз. Аны жана бир канча маанилүү нерсе үйрөндүңүздөр. Ошо менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады деп ишенем. Жана кийинки сабакта көрүшөбүз. Жана сиздерге эскертип кетчү нерсе, менин каналыма катталыңыздар, жазыңыздар жана коңгурокчону басышты унутпаңыздар. Менин жаңы видеолорумдун чыгышынан кабардар болуш үчүн. Анда эмесе кийинки сабакта көрүшкөнчө. Пока.